Баарыңыздарга салам. Бул Ред подкаст Кызыл Каянын үнү. Биз бүгүнкү чыгарылышта өзгөчө бир легенда, эскиден келген Кудурет Байке мисалындагы бир адам биздин жаш кезибизде биз менен бирге өсүп, азыркы күндө дагы бизден дагы жаш бойдон өзүн сактап калган бир өзгөчө инсан менен маек курабыз. Бул кишинин жашоо таржымалы, бул кишинин өмүрү, бул кишинин үй бүлөсү көбүнчө биз кесиби жөнүндө эмес, балким көбүрөөк жашоо образы жөнүндө кеп кылабыз жана андан көптөгөн жакшы өзүбүзгө болгон идеяларды, жакшы сабактарды алабыз деген үмүттөбүз. Бүгүн биздин коногубуз Рахим мырза. Салам алейкум, Рахим мырза, кош келдиңиз. Ва алейкум ассалам, рахматуллахи баракату. Биз билебиз, сиздин мисалы үчүн жаш кезиңизден бери биз менин эжелеримден баштап, мен өзүмдөн баштап, мен досторум ана азыркы күнгө чейин сиз элдин кызматында жүрөсүз. Жана ошол энергияңыз азыркы күнгө чейин сакталып калган. Бул өзгөчө бир жетишкендик деп ишенемин. Ишиңизге ийгилик. Бүгүн жакшы бир чыгарылыш кылабыз жана сизден элдин оозундагы көптөгөн бир суроолор болсун. Сизди чынында эле Рахим негизи ким? Аны биз канчалык тааныйбыз? Балким жанагы колунда фотоаппарат менен камерасын эле көтөрүп жүргөн Рахимби, жанын дагы башка Рахим барбы мисалы үчүн? Ошону кеңири элге таанытабыз. Ошон үчүн бүгүн азыр элге бир аз өзүңүздү таанытып кетсеңиз, сизди балким тааныгандар, балким туура тааныбагандар бардыр. Негизи Рахимбек ким өзү? Рахимбек 1981 Марказ айылында төрөлгөн жөнөкөй үй бүлөнүн баласы. Жөнөкөй үй бүлөнүн баласы ушу Марказ айылында эле Гагарин мектебинде окуп, 2-3 класстарда мектепти жакшы орто эсепте окуганбыз. 5-4 деген баа жок болгон. 3-4-төргө аракет кылып окуган аракет кылганбыз. Жаштыктан бардык нерсе башталат го. Жаштыктан кыйынчылыкты көрөсүң, башка көп нерселерди. Жаштык бул сен үчүн сабак да. Жаштык өтө күчтүү сабак болгон. Мен жөнөкөй үй бүлөдө өскөнүм үчүн жаштыгымды эстесем дайым көзүмө жаш келет да. 2-3 класстарда окуп жүргөн маалда апам мектепте пол жугат эле да. Жөнөкөй семьянын баласы. Ошондо апам айтат элек да. Апа, башка иш кылсаңыз болбойбу десек. Неге дейт да, балам, неге мындай дейсиң? Досторум баары хоккейчтин баласы дейт. Апам ошондо бир жакшы сөзү бар эле. Балам, сен хоккейчтин баласы болсоң, мен хоккейист болсом, бирок мен сени адал тамак менен бактым. Адал тамак менен бактым, балам. Буюрса баары артта калат, баары сонун болот. Жакшы сөз ошол эле. Башка эчтегени кереги жок эле. Немеге деген ошол сөз мен үчүн өтө күчтүү мотивация болуп, буюрса Алла Таала кадырзат бардыгыны жакшы нерселерге жеттик да. Бирок жаштык кубанычта эмес. Кубаныч болгон күндөр болду, кыйынчылык болгон күндөр болду. Потому что бул жерде 90-жылдардан баштап кыйынчылык болгон да. Загара нан жегенбиз. Жегенге нан жок болгон. Мен туфлимди, патинкамды үкам кийип барат эле мектепке. Мен келем мектептен, мен патинкамды үкам кийип барат эле да. Бул ачык чындык. Көпчүлүк ойлойт. Жок, бул жомок болсо керек, жок, чындык бул. Ошол жаштык ушундай өттү. Азыр демек сиз жаштыгыңызды эстегенде көбүнчөсү ошол кыйынчылык убакыт. Мисалы үчүн ойлоп туруп эле көзүңүздү жумуп жаштыкты эстегенде 50% караганда көбүрөөк кайгы, кыйынчылык, баягы совет доорудан кийинки бир жашоо же мындай жаштык мындай азыркы жаштардай болуп, мисалы үчүн азыркы жаш балдарды билебиз да, кеңири ойноп күлүп, жеген астында, жебеген артында ушундай жакшылык бир жашоо бар беле? Жок. Бул биз сразу кыйынчылыкта өскөнүбүзгө бул жомок эле да. Азыркы балдарымдан элестетсем, өзүмдүн балдарымдан эле да, өзгөгө чыкпай эле. Балдарымдан алгам да, бул азыр булар токчулукта өстү, барчылыкта өстү. Мен баягы патинка дегенде бул патинкаларды азыр түрү бар, каалаганын кийип барат. Бул заман өзгөрдү. Бар жок жетишкендиктерге жетти. Азыркы балдар бөлөк нерсе да. Айтып берсең, ата, жомок айтпай эле коюңузчу. Жок, бул ачык чындык болгон да. Эгерде азыр ушул подкастты ата энеңиз көрүп аткан болгондо, сиз менен сыймыктана беле?
Апам менин үйдө жанган чырагым болсо, атам менин бийик өскөн чынарым да. Апам бул дүйнөдөн өтүп кеткениге 10 жылдан ашты. Эми канайым апам болгондо ошол маалда хоккей истегендерге апам жакшы сөздөрүн айтып кеткен да. Бул күндөр артта калат. Мен сени адал тамак менен бактым. Буюрса баары жакшы болот деген. Ошол сөзүн эч качан унутпайм. Азыр эмне деп ойлойсуз? Сиз жашооңузда Айшенеден артык кайрылуу болсун, баарыбыздын бара турган жерибиз. Айшенеге жетиштүү деңгээлде татыктуу кызмат кылып жетишип калдым деп ойлойсузбу? Жок. Мен жакшы кызмат кыла албадым. Бардык нерсени тирик мезгилде кылыш керек да. Өтүп кеткенден кийин дуа, жакшылык иштер гана барат. Артыдан аш берип, эл көзгө көрүнмөк ол жакшы иш эмес. Жакшы кызмат кыла албадым. Эмнеге дегенде эми көрө турмай маалда кайтыш болду да. Жетишкенге жеткенде өтүп кетти. Алла рахмат кылсын. Алла бешинен берсин. Азыр эгер убакыт берилип, бул бир аз эме нерсе, убакыт берилип, Айшенеге бир аз убакыт берилгенде биринчи эмне кылат элеңиз? Колумдан келген бардык нерсени кылат элем да. Колумдан келген көтөрүп болсо, Меккеге болсо алып барат элем барго. Чоң рахмат. Мындай уулду чоңойтуп өстүргөн, мээнетти кылып, жана өзүңүз айткандай адал тамак менен балдарын багып чоңойткон энеден Алла ыраазы болсун. Буюрса жайы бейиштен болсун, Фирдаус бейиштеринен Аллахым өзү берген болсун. Азыр бир аз сиздин профессияңыз жөнүндө сүйлөшөлү. Сизди биздин шаардагы эң эски фотографтардан деп билебиз да. Эң эски, эң башта баштаган аксакал фотографтардан деп билет. Бул сиз үчүн бир комплиментпи же бул сиз үчүн бир мындай, кандай десем, тез көрүнүшпү? Жок. Бул эски фотограф деп көпчүлүк тиешип сүйлөйт, башкалар бул фотограф дейт. Жок, мен сыймыктанам бул. Бунда мен сыймыктанам. Эмнеге дегенде, мен жаштыгымдан бир 3-4 классымдан баштаганмын да бул ишти. Чоң атам өзү чоң фотограф болгон да. Бул наследство дегендей да. Чоң атам Союзда, бул маалда Союз болгон да. Союздан фотограф болуп, мектепте сүрөт тартканда, ошондо Киев, Фед, Зенит деген легендарный фотоаппараттары болчу да. Өтө сонун фотоаппараттары болду. Диафрагма деген не, видержка деген не, онун чыгаруусу кызыл светтерди жандырып алып, закрептилге салып алып, ванналарга, сууларга салып алып, анан 1 2 3 4 5 6 7 8 деп алып туруп, ону илип коюп кургатат элек да сүрөттү. Ошолор тиктеп отуруп айтат элем да. Сүрөтчүнүн ушунчалык машакат иштери бар экен, биз жүргөн экенбиз да. Деп мындай жаштыгымдагы бул айтканым эми 2-3 класс болсом керек да. Азыр сизди сырттан бирөө көргөн болсо, Рахим ким десе, Рахим колунда фотоаппарат кармап жүрүп, колунда видео камерасын кармап алып иштеп жүргөн бир Рахим катары таанышат. Негизи сиз жашооңуз боюнча баягы төрөлгөндө эле фотоаппарат колуңузга кармап түшүп эле ушинтип чоңойдуңузбу же башка иштерди да кылып көрдүңүзбү? Башка сфераларда жүрүп көрдүңүз беле? Жашоо бул баарыбыз тарбиялайт да. Бул бир эле фотоаппарат кармап түшкөн эмес. Бул эми кызыгуу болгон. Биринчи кызыкканым, эң сыймыктанып кызыккан нерсем бул сүрөтчүлүк болгон. Ооба. Сүрөтчүлүктүн ондон мурдагы нерселер, ондон кийинки нелерем бар да. Жакшы кылып кеткен кыйынчылыкта күндөр болгон да. Бул эми 6-7 класстарымда эми жаштыктан эле шок болгонмун да. Бишкекке качып кеткенмин да. Бишкекке качып кетип, эми ошол маалда эми кыйынчылык болгонго кичине иштеп келейин, ата энеме жардам берейин деген ой максатта эле качып кеткенмин да Бишкекке. Бишкекке барсам оңой эмес экен да. Ал жерде ham жашоо бар экен, башка бар экен, акча таап жөн эле адамдар акча берип койбойт экен. Ошол жерден башталган, Ош базарга барып, араба түртүп. Эми барган жериңде жашай турмай жериң жок, сени тосуп ала турмай ата энең жок ол жерде. Жашоо бул сенин тааң эмес. Ошо араба түртүп, кыйынчылыктарды көрүп, арабанын үстүндө жатып жашап жүргөн күндөрүмдү эстейм да. Сиздин
чынын айтсаңыз сиздин азыркы сүрөт форматыңыз же болбосо сиздин өзүң негизи сизди заказдарга чакырышат, башка кылышат. Сиз азыркы учурда деле актуалдуусузбу же сизди көбүнчө ностальгия үчүн чакырышабы? Бул сурооңуз өтө жандуу суроо болду. Эми менде мурунтан бул жакшы калган немем бул качество боюнча. Сапат боюнча да. Союзда чыгарган сүрөттөрүм азырга чейин турат да. Лазерный печать бар, принтерный печать бар да. Бул жерде өтө экөөнүн айырмасы чоң. Лазерден чыккан сүрөттөр бул өчпөйт, оңбойт. 100 жыл, 200 жыл тура берет. Принтерден чыккан сүрөт тез эле оңуп кетет да. Бир сөз бар да, кашыктап чогулткан авторитетти челектеп чачып жок кылат дейт да. Ошон үчүн качество боюнча иштей бериш керек. Меге дегенде эртең сени көрө турмай күн бар. 10 жылдан кийин, 5 жылдан кийин көчөдө көрүп кала турмай тааныш билиштериң бар турабы? Чыгарып берген сүрөтүң оңуп кетип, өчүп кеткен болсо, Рахим, мен периште белем. Сүрөттү кана өчүп кетиптир, сен эмне деп жооп бересиң, айтчы? Өтө кыйын. Ошон үчүн качество менен иштеш керек. Главный качество. Азыр мынау жаштар эми заман өзгөрүп атат, жаштар келип атат, жаңы жаштар, техникалар өзгөрүп атат, башка болуп атат. Азыр эми технологиянын доору болуп калбадыбы? Ошол жаштардын арасында мисалы үчүн 20 жаштагы бир бала, азыркы мобилография деген бар, башка бар, СММ ушундай эмелер көбөйүп кетти да. 20 жаштагы бир бала сизден дагы күчтүү болуп, сизден дагы мыкты бир иштерди аткарып баштаса, буга сиз ичиңиз күйөбү же ага туура эле карайсызбы? Ушунчалык опыт, ушунчалык эмгегиңиз бар, бирок жаш эле бир бала келип дагы сизден жакшы шедеврлар жаратып атса. Мындай жакшы сөз бар да. Ат ордун тай басат да. Эми ушундай балдар чыкса, биз сыймыктанабыз. Кудайга шүгүр биз иштедик, биз көрдүк. Элдин көйгөйүн баарын, ыстык суунун көрдүк да. Ушундай балдар чыгып, бул мындайча айтканда, биринчи орунга койгондо конкуренция дейт. Экинчи орунда атамдашуу дегенем жакшы да. Эгер конкуренция болбосо, адам өспөйт. Жөн эле жүрө берет союзда, винеткага тарткан мына эле паспортко түшкөндө ошондой эле түшпөй берет да. Жок. Ар бир адамдын тартуусу, сүрөткө тартуусу бул өзүнүн эмоциясы менен, бир жакшы ракустар менен тартыш керек да. Ол клиентке жагат. Жөн эле туруп паспортко тартып кое берсең, ол заман өттү да. Азыр өнүккөн заманга келдик да. Бирок ушундай жаштар чыкса, биз сыймыктанабыз, биз сүйүнөбүз. Меге дегенде мындай көрүп сыймыктанасың да, күчтүүдөн күчтүү чыксын. Азыркы айтып кеткениңиздей, эскиче кала бербешибиз керек да. Мисалы үчүн бул ислам дининде деле айтылат, мусулмандын бүгүнкү күнү менен эртеңки күнү бирдей болсо ал жоготууда депчи. Ошого биз азыр мындай өнүгүүгө негизи бизде эң башкысы бул сиздердин кесибиңиздерде башкы рыногуңуздар тойлор да. Ошол тойлордо өзгөрүү жаратабызбы, негизи фотографтарга жалпы эле айтып атам, фотограф, видеографтарга же жанагындай эле айнектин алдына барып эле галстук тагып эле мындай колду түймөлөп костюмду кийип эле кетти. Ошол эле форматта калып кете беребизби же өзгөрүүлөр жаратабызбы мындай башкача бир форматка? Абдан туура суроо бердиңиз. Биз былтыры мастер-класс болуп өттү Ош шаарында. Бир 30-40 фотографтар катыштык. Бул жерден биз Кызылкай шаарынан Рустам, мен, шагирттарым менен, Баяман, балдар менен баары катыштык. Ошол жерде Иван Попов деген бар да. Өтө легендарный фотограф, күчтүү. Ошол сиз берген сурооду берди да. Кызылкая, силер качан күзгүн тагида мындай астыда тартасыңар сүрөт, фотолорду да. Ого чейин бизге келиндер берип койду да суроолорду. Ака башка иш кылбайсызбы? Бир эле көрүнүш дейт да. Башка нерсени айтыңыз, биз даярдап берели дейт да. Ошондо көпчүлүктүн сөздөрүн угуп, фотоаппаратты кармап отурдум дагы. Только көзүм менен байкадым да, олордун кылып аткан иштерин, ар бир сөздөрүн да. Кызылкая шаарыга алып келдик эми буюрса. Атайын студия ачтык. Ошо студияда мурда Ошко барат элек, немеге? Гостиницага барып тартат элек да. Көө баланы келинди апарып алып, азыр Кызылкай шаарында эле өзүнүн студияда келиндин өзүгө бир локация жаратты, көө балага өзүчө локация жаратып, ошол жерде өзгөчөлүктөр уже башталды. Немеге дегенде баардык нерсени азыр Pinterest деген нерсе бар. Соц сайттар өтө интернет тармагы күчөйгөн маал да. Баары көрөт, Европаны көрөт, Казакты көрөт. Баарын көргөндө ол жерде уже башка атмосферада тартылат да.
ошого колдон келишинче өзгөрүүлөр кылып атабыз. Өзгөрүү бул мастер класс окуш керек да. Баардык нерсеге окуш керек. Кыргызстандагы жалпы фотографтарды алсак, кавычкадагы фотографтарды жалпы алсак, 90% жөн эле жүрөт да. Реальный фотограф мына эстетиканы түшүнгөн, фотоаппарат көтөрүп алганын бардыгы эле мен фотографмын дейт да. Ошонун ичинде сиз 90%ке киресизби же 10%ке киресизби өзүңүздүн баагыңыз боюнча? Мен өзүм баам боюнча көп нерсени түшүнбөйбүз. Мындай алып караганда айфонду көпчүлүк көтөрүп жүрөт. 17си бар, 14, 15ге чейин бар да. Айфондун канчалаган программалары бар. Буга ошол айфон жасагандар өздөрү түшүнбөсө, биз калгандар монча жетише элек да. Мен бир 10% түшүнөм деп ойлойм да. 90, 40, 50 дегенде бул легендалар, менин деген күчтүүлөр дагы жетип барбаса керек дейм. Азыр жаш фотографтар чыкты. Мисалы үчүн мен фотографмын деген, мисалы үчүн алар бир жерден акча тапты, же кандайдыр бир финансын табып туруп барып фотоаппаратты сатып алды дагы болду, мен той тартам. Чыкты дагы тойлор тартып баштады. Эми бул ал баланын жаштар боюнча айтып атам көбүнчө, балким күчтүүлөрү деле бардыр, бирок көбүнчөсү бир эстетика жок, же бир мындай образдан түшүнүгү жок, башка жок. Анан алар албетте чыгып туруп рынокты бузат. Арзан чыгышат, башка кылат. Бул сиз үчүн бир тоскоолбу же азыркы ушул типа фотографтар чыгып туруп рынокты бузуп атканы? Бул сизге бир тоскоолдук жаратабы? Тоскоолдук жаратпайт. Азыр эл түшүнүп жетти. Биринчиден качествоны билишти. Экинчиден азыр чыгып аткан фотографтарга мен ийгилик каалайм баарыга. Эч качан жолдорун тоспойм. Бардыга ийгилик, аракет кыла берсин. Эң жакшы суроо бердиңиз, бул суроо. Азыркы бизде арзан чыгат дегениңиз 10 000, 15 000ге чейин чыгат да. Менде 10-15 000 сомдук балдардын кызматы каям чыкпайт да. Менде фотографым бөлөк өзүнчө, видеографым өзүнчө бөлөк, монтажерым өзүнчө бөлөк, дронум өзүнчө бөлөк. Баары бири-биринин ишин аткарбайт. Баары өзүнүн ишин кылат. Ошон үчүн разница бар бул жерде. И аппараттардын качествосы боюнча дагы чоң роль ойнойт дейм да. Сиздин ушул күнгө чейин балким эстеп көрсөңүз, эң кымбат тартууңуз канча болду эле? Эң кымбат канча финансыга чыктыңыз? Өтө ошол акчаны актай алдым деп ойлойсузбу? Ооба. Эң кымбат тойлорум 25-жыл 120 000 сомдук тартылды. Эми аракет кылдык колдон келишинче чисто звуктар менен 3 камера, фото альбомдору, love story, слайд шоу. Бунун ичинде бар жок бар да. Кээ биркилер айтат да, бул ошончо 120 000 сом шуну өзгө эле калат. Жок, бул жерде бөлүшөбүз. Монтажер өзүнчө, фотограф өзүнчө, дрон өзүнчө, альбомдор өзүнчө лазер менен чыгат. Олор дагы өзүнүн суммалары бар да. Азыр сиздин бир чыгышыңыз канча тойго? Азыр менде жакшы качественный чыга турмай тойлорум 40-50 миңден башталат. 40-50. Азыр эл мындай санайт да. Рахим 40-50 миңден тойго чыгат. Анан аны, например, бир айга көбөйтөт дагы, анан кийин, значит, Рахим бир жылда эле ушунча акча кылып коет экен. Значит, Рахим болуп кеттир да деген эсеп бар да. Ошонун баягы арка пландагы расходторуңузду көбүнчө элдер билбейт да. Алып аткан акчаңызды билип туруп эле ошого расчет кылышат да. Ошого сизде башка чоң расходторуңуз кайсылар? Мындай сыр болбосо, балким өзүңүздүн бул жердеги командадан кийин процентиңиз канча? Туура суроо бердиңиз. Ооба, эл бирөөнүн акчасын эсептегенди жакшы көрөт. Калькулятордон өлдөр жетпейт. Бул нерсени бетиме дагы айтышат, көчөдө дагы айтышат. Сен мындай кымбат тартасың, мындай тартасың. Ооба, мен өзүм кадырын билем. Мен 32 жыл болду бул тармакта иштегениме. Бирок качество боюнча аракет кылдым. Той бул туулган күн эмес. Жылда боло турмай, өмүрдө бир жолу болот. Ар бир кадамга жооп бериш керек. Ар бир эмоцияга жооп бериш керек. Той тарттым деп туруп эле эшикке чыгып, антракта жүрүп отуруш кереги жок. Бул жерде бир адамдын ошончолук сага ишенип тапшырып атат да тойду. Той тапшырып аткандан кийин анын сөзсүз ответ болуш керек да. Мен ойлойм, менин командамда чоң команда, бир бала эмес, 5-4 бала иштейт. Ар бирине мен өзүм көзөмөлдөп турам. Мен өзүм тартпасам дагы ошол ресторанга барып тиктеп турам. Эмнеге? Потому что көзөмөл керек, сөзсүз керек көзөмөл. Бул жерде баягы суммаларга келип атабыз. Суммалар 4-5 бала иштегенден кийин бул бөлүшөсүң да, баардык нерсени. Өзүңө какой-то бир 20% тиет. Сиз бул азыркы иштеп аткан жериңизде өзүңүзгө жараша бир принциптериңиз бар да.
мисалы үчүн ушул жерде менин лимитим бүтөт, мен мындан ары мындай нерселерди жасабайм, мындай кылбайм деген. Бирок кээде мындай сумма келип, чоң бир сумма келип, акча үчүн принциптериңизди саткан учур болду беле? ооба, мындай нерселер болгон, бирок Кудайга шүгүр мен бул нерсени кылбадым. Бир 30 миңге алган тоюм бар эле. Мага күчтүүлөр келди. 50 миң сом берем. Мен тойума чык, отказ кыл. Жок. Менде лабиз бар. Мен ошол той, кандай той болбосун, мен ой тартам. Мага ол акча табыла турмай нерсе да, бул көңүл табылбайт да. Бир адам сага ишенип келди да, туурабы? Уну отказ кылып, уну тойго өтүп кетүү өтө кыйын деп ойлойм да. Мисалы үчүн кээ бир учурлар болот. Кардар ушундай кыл деди, бирок сиз как профессионал катары 30 жылдан ашык бир тажрыйбасы бар адам катары бул мындай туура болбой калат, мындай кылсак туура болот деп туруп клиент менен тартышып кеткен учурда ким жеңет? Эми клиенттин бир сөзү бар, всегда прав дейт. Жок, бул жерде клиент менен дагы сүйлөшкөндө серьезно түшүндүрүш керек да. Кээ бирге клиенттер телефондо эле чечип коелу дейт да. Келбей туруп эле телефондо чечип коелу дейт да. Жок, менде ондой нерсе жок. Студияга келсин, мен көрсөтүп берейин. Ар бир детализацияны көрсөтүп берейин. Анан сүйлөшөлү. Сиз көңүл бурганга, биз көңүл бурабыз. Сөзсүз. Ошого биз клиент менен биринчи менин өзүмдүн клиенттеримди мына Кызылкаяда 25 жылдан бери жашап атсам, эл баары таанып калды, таанып бүттү. Ошого клиент менен биз кеңири мына жерде сценарийсиге чейин баардык нерсени сүйлөшүп алабыз. Биринчи орунда клиент менен сүйлөшүү да. Эгерде сиз азыр колуңуздан камераны алып коюшса, негизи ушул фото бизнесинди сизден такыр алып койсо, жок болуп калса, сиз эмне иш кылат элеңиз? Профессияңыз эмне өзү негизи? Сиз андан башка өзүңүздү каерде көрөт элеңиз? Балким сиз фотограф болбой калдыңыз. Ким болушуңуз мүмкүн эле? Өтө сонун суроо болду. Алланын айтканы болот да. Алла Таала кандай жол көрсөтөт, ошол жол менен адал тамак менен иштеген аракет кылабыз. Мен бир эле фотограф эмес, университетте дене тарбия адистигини бүткөнмүн. Биринчи окуум финансовый кредит налоговый полицияны бүткөнмүн, китеп Баткуда. Анан военный кафедраны бүткөнмүн. Эми Алла насип кылса, эми жашыбыз дагы барып атат секен. Мектепте иштемекпиз, университетте иштемекпиз. Сиздин оюңузча, биздин шаар таланттарга бай эле өзү. Бирок мындай карасак, эмне үчүн биздин шаарда масштаб жок, формат жок? Мисалы үчүн, ошол эле Бишкекке салыштыра турган болсок, же башка чоң шаарларга салыштырсак, ырчыларыбыз бар, фотографыбыз бар, тамадабыз бар, башкабыз бар. Кыскасы таланттуу адамдар көп, бирок формат кичине же болбосо байкалбагандай кичине болуп калып кетип атат да. Бул шаардан зависит этип атабы, же элдин өзүнөнбү, же биздин таанышыбыз жокпу, финанс жетпейби? Эмнеге биз масштабка чыгып кете албай атабыз чоң? Буюрса, сөзүңүздө жан бар, масштабка чыгабыз. Эмнеге дегенде, Кызылкая шаары аппаратуралар боюнча Ошко караганда бийик турат деп ойлойм. Азыр аппаратуралар бар жок келди. Таланттуу балдарыбыз дагы көбөйүп атат. Карасаңыздар, мындай Кызылкаяда өтө жакшы ырчыларыбыз, бийчилерибиз баары бар да. Эми мына өзүмдүн шагирттерим дагы, балдарым дагы клип кинолорго чейин аракет кылып тартылып атат. Тартышып атат. Кече куштарымдан келип кетишти. Ушул студияда чоң бир клиптин башташты да. Аппаратураларды келип көрөт. Бу FX3 кино синема деген аппарат менен силер той тартасыңар деп атат да. Олор киного жетишпегендигини, силер той пататой элге тойдо жүрөсүңөр дейт да. Бул аппаратты дейт. Жетпей жүрөбүз дейт. Ол аппаратура Кызылкаяда бар. Кудайга шүгүр, бардык аппараттын түрү жетип келди Кызылкаяга. Өнүгүп өсөт. Сизди бул шаарда Кызылкаяда эмне кармап турат? Мисалы үчүн биз ачыгын айтыш керек, жакшыны жакшы деп айтыш керек. Сиздин сапатыңыз, сиздин кылган ишиңиз боюнча сиз Кызылкаянын уровенинен өзүрөөк турасыз да. Ачык эле, балким Бишкектин уровенинде, балким чет мамлекеттин уровенинде тарткан видеолоруңузду көрүп турабыз, ишиңизди көрүп турабыз. Сизди Кызылкаяда эмне кармап турат? Же башка шаарга барып өзүңүздү ачылыштан өзүңүз коркосузбу? Кызылкая кут конгон шаар. Кызылкаяда чоңойдум. Кызылкаядан биринчи иштерим баштагам да. Университетте 1998-99 жылы университетке келгем да. Ошол маалдан баштап ушу Кызылкаяда иштей баштадым. Кызылкаяда чоңойдум. Бирок сөзүңүз туура, Бишкекте Эрнест Сыдыков деген бар.
өзүбүздүн жакшы клипмейкер Рахим байке Бишкекке келбейсизби? Бул жерден эле иштебейсизби? Мен сизге клиенттер түрүп берейин, таап берейин, десем жок. Кызылкаядан кетпейм. Кызылкая мен үчүн эң ыйык жер. Туура, ол жерге Бишкекке барсаң, Ошко барсаң өсөсүң, бөлөк. Бирок бул жерде өзүңдү семьяң менен, өзүңдүн балдарыңды жыттап, ушул жерде баарыбыз бири-бирибизди тааныйбыз да. Тааныбаган адам жок да. 1-класстан садиктен тарткан балдарымды тойлорун тарттым да. Садиктен тарткан балдарым тойлорун тарттым. А 1-класстан тарткан балдарымдын балдарынын сүннөт тоюн тарттым да. Бул мен үчүн сыймык да. Бул кылган, тартып жүргөн иштеримден мен өзүм сыймыктанам да. Эгерде сизге азыр айтса, бир кадрың калды десе, бир кадр, жалгыз кадрың калды, сиз кимди тартат элеңиз, эмнени тартат элеңиз? Бул суроо өтө кыйын суроо болду. Бул жалгыз кадр үй бүлөм менен чогуу бир сүрөткө түшөт элем. Азыр эгерде сизди жаш Рахимбек көчөдөн жолуктуруп калса, ал сиз менен сыймыктана беле же сизге капа боло беле? Кудайга шүгүр көп максаттарга жеттик деп ойлойм да. Сыймыктанат эле. Сиздин кадрларыңды жоготпогон фотограф деп санашат да Кызылкайда көпчүлүгү. Себеп дегенде бир кардар сизди экинчи жолу сөзсүз чакырат да. Мектептерди айтайлы, башкаларды айтайлы. Ошонун себеби бул кандай десем, адамга болгон мамилеби же бул саналган бир өзүңүздүн расчетуңуздагы бир стратегия менен ушинтип кармап калдыңызбы? Же просто адамдарга жакшы мамиле кылганыңыз үчүн кайра чакырышып атабы? Менде эң жакшы бир нерсе бар, бул мамиле да. Бардык нерсе мамиле менен чечилет да. Бир кичине жаш балага дагы мен жакшы сөзүмдү сүйлөйм да. Менде мындай кекейген, мындай нерселер жок. Ачык мамиледе, бардык нерсени мамиледе деп ойлойм да. Мисалы үчүн немени билебиз, биз кабарыбыз бар. Сиз көптөгөн мектептерге, көптөгөн Кызылкайдагы заведенияларга, башкаларга спонсорлук кылып жардам берип жүргөн учурларыңызды билебиз да. Ошолор бир чыныгы жүрөктөн чыккан кайрымдуулугуңузбу же бул жанагы профессиянын бир стратегический планыбы? Ооба, бул сөзүңүз жакшы суроо болду. Мен мектептерге турусын айтсам көп спонсор болом. Жаштар биздин келечегибиз да. Эгерде ушу жаштарга бир колуңдан келишинче бир аракет кылып, бир жардамың берсең, бул жаштар сени эч качан эсиңден чыгарбайт. Бул сөз мектептерге барып, мектептер мындай кылып атыр, мындай кылып жок, андай эмес. Бул бардык адам өзүдө бир максат болот да, бир жакшылык калтырайын деген да. Артыдан жакшылык калтырайын деген. Бир эле мен эмес, колдон келген ар бир инсан кылсын жакшылыкты. Фотограф бай боло алабы деген суроо бар да. Мисалы үчүн бир адам жаш маалында туруп ойлонуп атат, мен эгер фотограф боло турган болсом бай боло аламбы? Ошол примерди мисалы үчүн сизден карай турган болсок, фотограф бизнеси менен чындап эле ушундай жетишкендиктерге жетишсе болобу? Бардык адамдын өзүндө аракет бар да. Эгер сен аракет кылбасаң, көп нерсеге жетпейсиң. Кээ биркилер кризис дейт. Бири жатат, бири уктайт. Адам өзүнүн мөөнөтү деле укташ керек да. Эрте туруп ишин кылыш керек. Кээ биркилерде сөз берет, сөздөр бар, ар кандай сөздөр жүрөт. Мындай болду, мындай болду. Адам аракет кылса берет да. Кудайым айтат го, сен аракет кыл, мен берем берекесин дейт. Жетишкендиктер Кудайга шүгүр бар. Аракет кылып атабыз колдон келишинче. Буюрса болот. Бир окуяда бул көп жыл эмес, бир топ эле жыл мурда болгон окуя. Бир окуяда сиз каза болгон баланын медэкспертиза үчүн чыгарылган жерин тарткан элеңиз. Бул сиз ал жерде өзүңүздү бир фотограф катары көрдүңүзбү же бул бир күбө катарыбы же бул кинолог деп коебузбу, эмне деп коебуз аларды өзү негизи? Ошондой ситуациялар тартыш керек болгон адам. Бизде Кызылкайда андай адам жок болгон үчүн барып тарттыңызбы же андай ситуацияларды тартканга элдер корктубу? Ар бир важный нерсе да. Бул ар бир детальды качырбай кармап, моментинде кармап калыш керек, тартып калыш керек. Балким ошого опыты жетпеген үчүн барып сиз тарттыңызбы? Негизи эле бул бир эле мисалбы же мындан сырткары дагы башка бир мисалдарыңыздар барбы ушундай ситуациялар тартып турган?
Бул сурооңуз туура. Көп жыл мурда бул нерсе болгон. Бул тартылган себеби судмедэкспертиза Бишкектен келген. Бул жерден чоң жетекчилер мага дагы кайрылган. Короче, аппаратура боюнча тартып бергиле. Андан кийин мен устаздардан сурадым да. Устаздардан сурадым. Ушундай нерсе болуп атат. Ушуну тартсак кандай болот? Рухсат берилеби же берилбейби деп чоң имам хатиптерден сурагам да. Ошондо имам хатиптерден сураганда олар рухсат берген. Мен биринчи тергөө маселеси боюнча эмес, башка эмес, мен устаздардан сурадым. Ошол моментте ооба тартылган. Тартылды, бирок ошол жерде дагы мен айтканмын, кызматымды төлөп бересиңер. Ошол жерде төлөп беришкен биздин кызматты. Ондан түшкөн акчаны сразу медресеге өткөргөнбүз. Бизге ол жерден түшкөн акчанын 1 сому дагы кереги жок. Биз керектүү жерге өткөрүп бергенбиз. Тартуу боюнча айтканым, Бишкектен операторлор келбей калган себебинен тартканбыз. Кызылкаяда аппарат боюнча бүт жетекчилер бардыгы билет эле, аппаратура күчтүү болуш керек, чыныгы судмедэкспертиза чыгыш керек деп ойлогон максат. Мисалы үчүн жаш кезиңизде жанагы жаштык сезимдерге, анан клиенттер менен болгон мамилелерде чектен чыгып кеткен учурларыңыз болду беле? Мисалы үчүн жана ката кетирдим деген жерлериңиз барбы? Негизи эле ушул кесипте ушундай случайлар болобу беле? Анан ал нерселерден кантип өтүп кеттиңиз? Азыркы күндө бул ситуация кандай? Бир кандайдыр бир өзгөрүүлөр барбы? Же негизи эле жалпы эле фотографтар жөнүндө айталы, же видеографтар жөнүндө айталы? Ушундай случайлар болобу? Жана аны кандай кабыл алыш керек? Же бул нормабы? Жаштык бул шоктук болот да, сөзсүз болот. Талашуу тартуулар болот, башка болот. Бирок жаштыкта адашпаган адам өзү жок да. Эч ким периште болуп төрөлбөйт. Адашкан адам баары бар. Алла Таала кадырзат баарын кечирем деп атат. Фотографтар барбы, башкалары барбы, жалпы жаштарга эле айтарым. Бул жаштыкта уже өттүк да биз. Өттүк. Өкүнгөн күндөр болду, кубанычтуу күндөр болду. Адашпаган адам өзү жок. Баары адашат. Эч ким периште эмес. Азыркы жаштарга, жаңы өсүп келаткан фотографтарга дейбиз, ушул сиздин артыңыздан келаткан жаштарга, жаш муунга бир кеңеш айта алсаңыз, эмне деген кеңеш берет элеңиз? Азыр өсүп келе аткан жаштарга, фотограф, видеограф баарыга кааларым биринчи орунда адал тамак, таза оокат, качество, мамиле. Үчөө жетет. Бул азыр мамиле дегениңиз, мисалы үчүн көпчүлүгү ойлойт да, баягы бизнес кетиш керек. Ошол бизнести курууда сенде качество бар болгон болсо, ал качествону кармап калыш үчүн биринчи элге мамиле, андан кийин башка бир инструменттер дагы болуш керек да. Элди кармап кала турган привязающий инструменттер, мектептерде, например, бир гана жанагы майрам убагына келгенде барып услуганы предлагать кылбай, андан башка учурларда деле барып кабар алып туруш керек, сурап туруш керек, ден соолугун сурап туруш керек. Ушул жаштарды ушул нерсеге үйрөтө турган бизде Кызылкаяда же негизи эле Кыргызстанда бир платформа бар. Бул бир продажанын түрү. Эгерде сатууга келе турган болсок, мисалы үчүн ар бир компания, чоң компаниялар сатууда өзүнүн менеджерлерин окутушат. Кантип сатыш керек, кантип мамиле кылыш керек, кайсы стратегияларды колдонуш керек. Ушул биздин деле фотографтарды окуткан, үйрөткөн бир платформа же бир мындай, алар же алып туруп эле фотоаппаратты алып туруп эле барып, билбейм, тартып эле кете бериш керекпи? Же үйрөнүш керекпи сатууну, туура подходту? Биринчи класска барсаңыз, мектептен тамгадан баштайсыз, тамгадан турабы, Б, В деп кетет го. Ошого окшош бул нерсени үйрөнүш керек. Үйрөнбөй туруп, чыгып бизнесмен болуу, фотограф болуу өтө кыйын деп ойлойм да. Мен дагы шагирт болгонмун. Ошо устазымдын колунда өскөнмүн. 1 жыл эмес, 2 жыл чуркаганмын. Шорпо ичсе шорпо ичтим, прашки жесе прашки жедим. Бирок айтканын кылдым. Кем болбодум. Кудайга шүгүр, ошол устаздардын дуаларын алдым, аракет кылдым. Менде биринчи максат үйрөнүү болгон. Мамиле болгон, акча эмес. Устазым жакшы сөз айтканда, сен акчанын артынан кууба, акча өзү келет. Акча сенин артыңдан куусун. Бул туура сөз айткан экен да. Азыр жаштарга кел, иште, үйрөн десеңиз канча бересиз дейт да. Канча бересиз дейт. Сразу канча бересиз дейт.
о баланын максады мен бүгүн ушунчага иштесем эртең мынчага иштейм. Үчүнчү күнү уже мен студия ачам, мен фотограф болом. Жок. Бул жерде эгер өсө турмай бала аракет кылып, устаздан үйрөнүп, максат коюп, дубасын алып чыкса, өтө сонун болот. Жакшы болот. Жаштарга устаз кармагыла. Жакшы кармап, дубасын алып, анан ийгиликке жетесиңер. Эркек кишиге 40 өнөрү аз да. Бардык өнөрдү кылыш керек да. Бул ишке жеткиче эмес кандай өнөрлөрдү кылдык, бардыгын кылдык. Ошого жаштарга айтарым эми, кандай жол тандасаңар дагы өзүңөрдүн бир жакшы устаз агыла. Устаз силерге сүйлөштү дагы, тартышты дагы, иштешти дагы бар жагы көрсөтүп берет да. Биз дагы акыркы бир сурообуз бар. Муну жалпы эле биздин конокторго беребиз. Бир күн келип сиз эртең менен ойгонсоңуз, өлкөнүн башында биринчи инсансыз, президент болуп калдыңыз. Биринчи жасай турган ишиңиз эмне болот эле? Кыргызстанды өсүрүү үчүн, өрчүтүү үчүн, жакшы бир даражага алып келиш үчүн эң башкы кайсыл сферадан баштайт элеңиз, же эмне иш кылат элеңиз? Мен биринчи бул кулк мүнөздү деп ойлойм да. Биринчи кулк мүнөзү оңолсо, дин күчөйсө, баары жакшы болот деп ойлойм да. Урматтуу достор, бүгүн буюрса Кызыл Кыябыздагы эң легенда деп таанылган дагы бир майке менен маек курдук. Бул маек жөн гана бир фотоаппараттын же техниканын үстүндө маек болгон жок. Бул адамдын өзүнүн жашоосу, адамдын басып өткөн жолу, Кыргызстанга, элибизге кантип туура кызмат кылуу жөнүндө жаштарга бир жакшы кеңештерин бөлүп кетти. Байкебизге чоң ийгиликтер болсун. Жана азыр суранып кетет элек, байкенин өзүнүн легендарный фишкасы бар. Ошол фишканы баарыбыз менен бир бөлүшүп кетсе, аны бул жерге тиркеп коебуз. Фишка жөнүндө көпчүлүк суроо берет. Эки болсо сүйлөп койсом болобу? Көпчүлүк айтат да, Рахим байке, бул ышкырганды каяктан үйрөнгөнсүз дейт да. Жаштык кезде уй багасын да туурабы? Мал багасын, уй багасын, эчки багасын, айдаганың 5 эчки, ышкырыгың таш жарат дегенден чыгат да. Ооба, бирок бизде эң жакшы көргөн өзүм хоббим элдин биринчи караганы, мисалы үчүн общий сүрөт тартсаң дагы, жаш балдар мектеп, той баары неме болсо дагы, баягы адамдар мындай тиктеп турат да. Тиктеп турганда баягы адамдын өзүгө мындай жылуу сүрөт керек да. Дегенде адамда жылмайып калат го. Ошо моментте кадрга түшөт да. Ошо кадр бир өмүр сакталат да. Бул сүрөт деген эмнени чыгат? Сүрөт бул не деп суроо берет да көпчүлүк. Бири эстелик дейт, бири памятка калат дейт да. Жок, бул сүрөттүн астында бир чоң маселе бар да. Бул сүрөт бул мезгилдин токтотуусу да. Бул сүрөт сөзсүз мезгилдин токтотуусу. Эми кара, мен 98-жыл мектеп бүткөн болсом, ошондо түшкөн винеткам 98-жылы мезгил токтогон да. Канча жыл өтүп кетти. Бул мезгилдин токтотуусу. Экөөбүз сүйлөшүп атабыз. 26-жыл 3-январь. 1 сааттан кийин мезгил токтоду. Ушул моментте уже мезгил токтоду. Бүт. Видеобуз дагы, сүрөтүбүз дагы мезгил токтоду. Уже эртеңки күн бөлөк күн. Эң жакшы нерсе айттыңыз. Урматтуу достор, бул жердеги баалуу сөздөрдөн, бул жердеги баалуу сабактардан дейбизби, бардык өзүбүзгө пайдалуу маалыматты, пайдалуу сабактарды алдык деген ишеничтебиз. Буюрса байкебиздин дагы чыгармачыл алдыңкыга койгон карьерасына чоң ийгиликтерди каалайбыз. Бир эле Кызыл Кыяны эмес, Кыргызстанды бул жаңы бир, билбейм, бизге азыр технологиянын ушунчалык өнүгүп аткан доорунда дагы да жаңы бир технологиялар менен келип, Кыргызстанды жаңы бир уровеньдерге чыгара турган адамдар, ушул команда, ишиңиздерге ийгилик, буюрса чоң шедеврларды жаратасыздар деген ишеничтебиз. Элибизге, калкыбызга жакшы бир каалоо тилегиңиз болсо айтып койсоңуз болот. Кыргызстан эли, Кызыл Кыя эли баарыңар менен биз сыймыктанабыз. Кудайга шүгүр, аң сезим, башка мындай жакшы өзгөрүүлөр өтө көп да, сүйүнөсүн да. Мурда караганда азыркы өсүп келип аткан жаштар уже бөлөк түшүнүүдө кетип атат да. Баарга кааларым, Алла Таала баарыңыздардын өмүрүңүздөрдү узун кылсын. Дин, ибадатта илим алууга Алла Таала жолдорун ачсын. Жакшылыктарда кездеше берели. Жакшылык күндөрдө, той тополордо
жакшылык күндөрдө кызмат кылып жүрө берели элибизге. Чоң рахмат. Сизге да Алла разы болсун. Убактыңызды бөлүп бизге ушундай маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Алла разы болсун. Рахмат сиздерге да. Ишиңиздерге ийгилик. Бир кичине эле сөзүм айтып кетсем болобу? Мен кече жакында эле депутат шайлоолор болду, башкалар болду. Мага көпчүлүк суроолор берет да. Ушундай подкаст кылбайсыңарбы дейт да. Кийин эми бунун дагы айтат го, өз ээси кысын да. Чымчык сойсо касап сойсун да. Ошого мен айтам, бунун ээси силерсиңер. Буюрса Кызылкай шаары дагы өнүгө берсин, өсө берсин, ишиңерге ийгилик, дайым ушундай элдин кызматында жүрө бериңиздер. Биз подкаст издеп Ошко барат элек, Жалал Абадка, Бишкекке барабыз да. Кудай буйрса мына Кызылкайга келди. Бул эң сонун маек деп ойлойм да, эң жакшы нерсе деп ойлойм да. Бир жерге барсаң микрофон жок, бир жерге барсаң обстановка жок, бир жерге барсаң өтө кыйын маселе да. Силерге Алла разы болсун, ушундай ийгиликтерди, жакшылык нерселерди кылып берип атасыңар. Бир эле студия эмес, силер каалаган жерде словияны түзүп бересиңер да. Профессионал адамга Местанын кызыгы жок, каалаган жерине түзүп берет. Ишиңиздерге ийгилик, дайым ошондой элдин кызматында жүрө бериңиздер. Рахмат чоң. Алла разы болсун. Чоң рахмат сизге да.